Саламатсыздарбы? Графика жана дизайндын негиздери сабагынан Мусакова Назгүл эжеке берген өз алдынча иш Corel Draw жана анын жумушчу терезеси темасы боюнча баз коучун сез тайпасынын студенти Кылычбек Кызайна. Мугалим Мусакова Назгүл Куралбековна. Тема Corel Draw программасы жана анын жумушчу терезеси. Corel Draw программасы вектордук график үчүн программалык система. Ал атайын график эффекттеринин кеңири тобун 3 көлөм сканерлөө жана кыймылдатуу, фотосурөт тоңдоо жана график көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн камтыйт. Ал камеристик программалардын негизги иштеп чыгуусу болгон кеңири белгилүү Corel Corporation Ontario, Канада корпорация тарабынан иштелип чыккан. Россия үчүн 60-70 версиялары иштелип чыгарылган. Интернеттин тиешелүү түз палитрин жана файлдык калыптанды колдонуу менен интернет график менен иштөөгө мүмкүндүк берген программа. Биз эми Corel Draw программасынын жумушчу терезеси менен таанышалы. Анда Corel Draw программасынын баш менюсунда аталыш жолчосу, анын астына негизги меню, андан кийин негизги инструменттер панели, касиеттер панели жана доггерлер болуп саналат. Жумушчу терезенин сол жагында инструменттер панели, жумушчу терезенин оң жагында түз палитрасы жайгашкан. Ортодо жумушчу область. Терезенин ылдыйкы абалдардын терезеси жайгашкан. Демек, биз Corel Draw программасынын жумушчу терезеси менен тааныштык. Сиздер менен мен Айна Кылычбек кызы болдум. Саламатта калгыла.